берет, бул көбүнчө психологический оору берет. Адам жалгыздап калат. Ошол суутма жасаган адамына эле суук көрүнүп калбайт, ал бүт адамдарга суук көрүнүп калат. Жалгыздап калат, адамдар менен сүйлөшкүсү келбей калат, аралашкысы келбей калат, караңгы жерге отургусу келет, өзүнчө болгусу келет. Жанында семьясындагыларына дагы жакпай калат, ага да семьясы жакпай калат. Кичинекей балдарын көп сабап башташат. Алы жеткенде эле сабай эме агрессиясы бар адам сабайт да. Энергиясы көп адамдын агрессиясы бар болот. Энергиясы аз адам бурчка тыгылып эле ыйлайт. Ыйлап алса дагы мүңкүрөнүп эле отура берет, жумуш кыла албайт, эчтеке кылбай, көңүлү келбей калат. Мен өтүшүп кеткен жерин айтып атам. Жаңы башталганда билинер билинбес белгилер болот. Бара анан ушул белгилер көбөйүп кетет. Эркекте агрессия көп. Эркек сразу эле мушташ тиштеш кылып салат. Көбүнчө милицияга түшүп калышат ошонун айынан. Жакындарын билдирип алышат, же бир бейтааныш эле бирөөнү барып туруп эметип сабап салышат. Көбүнчө ошо алы жеткен үй бүлөсүндөгү бала чакасына, анан кийин аялына, эне атасына, карындаш инилерине ошолорго күчүн чыгарат да. Жалгыз болгусу келет, адам сүйбөйт. Жалгыз болуп адам сүйбөгөн адамдын жумуш жасай албай калат, жумуш таба албаса акча таба албай калат, акча таба албай калса акыры бир күнү ачка калат. Аялы кетет, балдары кетет, каралбай калса. Ошондой ситуация башталып аткан болсо алдын алып келе калып, ал оңой эле, ал деген кара дуба эмес, ал деген 7 күн 9 күндө бүтүп чыгып кете турган эле нерсе. Катуу козголуп да кыйналышпайт. Катуу козголуп кыйналган бизде ушул жабык дуба, анан кара дубанын өтүшүп кеткен жери. Кара дубанды эми ар түрдүү адамдар жасайт да, ар түрдүү качествода жасайт. Кээ бирөө жеңил желпи жасайт, кээ бирөө өтө оор кылат. Оорлору козголот, жеңилдери козголбой эле байкабай эле чыгып кетишет.